Черемушка жакта турам, ишке кетип атам. Мынандай бизге да кар жаап койду. Жык болуп. Айде. Кар. Кире бересиң. Баягыдай биздин пешеходный дорогаларды эч ким күрөгөн адам жок. Бардыгын кууп, орустардын эси болуп көтү карга тыгылып атат. Мынакей. Азыр жаап атат. Володин дагы бир мыйзам сунуштады. Орусияда медициналык кароодон өтүүдөн баш тарткан чет элдик жарандарга айыппул салуу жана соттун чечими менен депортациялоо сунушталды. Бул тууралуу мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин Макс платформасында жазды. Анын айтымында Орусияга 3 айдан ашык мөөнөткө келген бардык чет элдик жарандар үчүн милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүү мөөнөтүн 90 күндөн 30 күнгө кыскартуу каралууда. Ошондой эле медициналык уюмдарды Орусиянын ички иштер министрлигине жана Роспотребнадзорго маалымат берүүгө милдеттендирүү пландалып жатат. Мыйзамдын авторлору муну менен жугуштуу оорусу бар чет элдикти депортациялоо ыкчам ишке ашат дешет. Андан сырткары мигранттардын инфекциялык оорусу бар экенин тастыктаган документтерди жасалмалаган жарандарга жазаны күчөтүү сунушталды. 4-5 төрөгөн аялдарды эркектер пробег өтүп калган дейт экен да, көрүп калган дейт экен да. Ушунда аялдар только операция кылыш керек дейт. Или же упражнениялар менен дагы өз калыбына келтирсе болобу? Вообще-то калыбына келтирсе болобу? Эгер сиз бирди же экини төрөгөн болсоңуз, операция жолу менен кичирейтүүнү тарайтканды сунушталат. Себеби сиз дагы төрөшүңүз керек. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эгер 4-5 төрөгөн келиндер кайра төрөбөй ушул менен токтотом десе, операция жолу менен тарайтып кичирейтип алса болот. Себеби пластикалык операциядан кийин естественный путь менен төрөй албайт келиндер, только кесарево жолу менен төрөшкө туура келет. Андыктан 1-2-3 төрөгөн келиндер бир гана упражнение менен мышцаларын тонустарына келтирип, тарабалына өтө тар болбосо дагы калыбына келтирүүсү мүмкүн. Кытайда мэр өлүм жазасына тартылдыбы? Соц тармактарда Кытайда чиновниктин үйүнөн 13,5 тонна алтын, 286 миллиард юан табылып, ал коррупция үчүн өлүм жазасына тартылды деген маалымат тарап жатат. Чын эле ошондой болгонбу? Келиңиз текшерип көрөлү. Бул окуя чындап эле болгон, бирок 6 жыл мурун. Чанси Гуанчжоу шаарынын мэри эмес, Данчжоу шаарынын башчысы болгон. Ал 2005-2019 жыл аралыгында Кытайдын Хайнян провинциясында бир нече жетекчи кызматтарда иштеген. 2019 жылы чиновниктин үйүн тинтүүдө 13 тонна алтын, 23 тонна накталы юан табылган. Ал кездеги курс менен эсептегенде бул акча 38 миллиард долларга барабар. 2020 жылы сот Чансиге өкүм чыгарып өмүр бою эркинен ажыраткан. Анын бардык мүлкү конфискацияланып, мыйзам салынган каражаттар мамлекетке өткөрүлүп берилген. Сот Си күнөөсүн толугу менен моюнга алып, жана урдалган каражаттарды кайтарып бергенин эске алуу менен өлүм жазасына тарткан эмес. Эгерде мэрдин кылмыштуу иши ачыкка чыкпаганда, ал Кытайдын эң бай адам болмок. Анткени анын байлыгы Хайнян провинциясынын ошол кездеги ички дүң продукциясынын жарымына барабар болгон. Садыр Жапаров 2025 жылы канча акча тапкан? Президент Садыр Жапаровдун декларациясына ылайык 2025 жылы ал 2.214.482 сом тапкан. Ал эми анын жакын туугандарынын кирешеси 29 миллион сомдон ашкан. Жапаровдун 2627 метр квадрат бизнес борбору, 0,63 гектар айыл чарба багытындагы жери жана 2125 метр квадрат жер тилкеси бар. Кыймылдуу мүлктөн Жапаров 100 000 сомго бааланган жеңил унаа жана 1 миллиард 163 миллион 500 000 сом акча адалдоо катары көрсөтүлгөн. Салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын жакын туугандарынын өткөн жылы кирешеси менен чыгашасын. Ошондой эле мал мүлкү тууралуу маалыматты жарыялады. Дагы кайсы атка минердин кирешесин айтып берели.